кээ бир адамдар айтышат, нансыз жашай албайт эч бир адам деп. Нан баардык адамга керек. Ал эми кимдир бирөөлөр айтышат, наоборот, нан бул болбойт, зыян, рационубуздан таптакыр алып салышыбыз туура болот деп. Бирок ошол эле учурда үчүнчү тараптар дагы бар экен. Булар маркетологдор. Маркетологдор өздөрүнүн товарларын сатыш үчүн мисалы нандардын түрлөрүн жасап сатышат. Булар пайдалуу нандар, ден соолукка зыяны жок деп кээ бир адамдар ошого ишенип алып жей беришет. Биз нан дегенде эле кичинебизден эле ата бабаларыбыздан бери нан жеп келишкен. Нан бул эң мындай доступный деп десек да болот, тамак аштардын катарына кирет. Мындай оңой, жөнөкөй, бир жесең тое турган, тоюмдуу тамак аштардын катарына кирет. Баардык адамдар нан жеп келишкен, ушул убакка чейин нансыз тура дагы алышпайт. Нандардын түрлөрү болот экен. Азыр ушул түрлөрүнө токтолуп айта кетебиз. Андыктан видеомду калтырбай аягына чейин көрүңүздөр. Каналыма катталганды унутпаңыздар. Биринчи түрү бул ак нан. Бул классический атайын буудай наны деп айтылат экен да. Бул түрүндө эң жогорку гликемический индекстен турат экен. Бул аябай коркунучтуу болот экен. Жогорку деңгээлдеги гликемический индексте болгондугунда. Дагы бир түрү бул рафинированный деп айтылат экен. Ошол тазаланып, иштетилип чыккан ундар. Анда клетчатка аябагандай аз болот, витаминдер жана минералдар аз болот. Дрож кошулат да, алар тилекке каршы организмдеги кальцийди өлтүрөт. Бул дрож деген аябай кооптуу. Дрож менен ошо нан жегенде биз ашказандагы органдардагы жана гастрит болуп, ооруларга сунушталбайт, язва булар кадимкидей ашказанды оорутуп жиберет. Ошол себептен абайлап жегенге туура келет. Көбүнө эле жага бербейт да, бирок ошондой эле жакпай атса дагы биз адамдар жей беребиз. Мисалы дрож канчалык ашказаныбызды оорутуп, бир кыйнап жиберсе дагы биз нанды жегенди жакшы көрөт экенбиз. Андан кийин бул дрожу жок нандар экен. Диетологдор айтышат, пайдалуу нан деп. Гликемический индекстер төмөн, мындай витамин В бар жана клетчатка көп. Дрожу жок нандарды диетологдор айтып келишет, пайдалуу деп. Гликемический индекс аябай дагы төмөн, калорийности дагы төмөн, витамин В бар. Минералдык туздар, клетчатка, 30 грамм клетчатка негизи дени чоң адамдар жесе туура болот экен да, бир күндө 30 грамм клетчатка. Ал эми жандай дрожу жок нан бул аябагандай жакшы экен. Дрождон отказ кылган дагы жакшы. Эгер дрождон отказ кыла турган болсок, бизде кадимкидей өзгөрүүлөр болот. Ашказаныбыздагы жана язва, гастрит менен жабыркап ооруп келгендер оорусу азайып жеңилдейт экен. Эгер биз дрожу жок нан жесек деген мындай ооруларга алып келбейт экен эч качан. Ошону эске алыңыз. Бирок дрожу жок нан дегенибиз менен ал дрож кошулбаса дагы ар кандай кошулмалар кошулат да. Мисалы дрожду кошпойт, бирок мисалы сода кошушат да. Ал сода кээ бирине жакпай калышы мүмкүн организминечи. Ошон үчүн абайлап мага бул нерсе болобу, организм кабыл алабы деп байкап жеш керек экен. Андан кийин эң пайдалуу бир өзгөчө нан бул буудайдан жасалган нан экен. Буудайдан. Муна деген аябагандай клетчатка аябай көп болот экен, клетчаткага бай болот экен. Тамак сиңирүү органдарына кадимкидей мындай жакшыртат экен да. Тамак сиңирүү органын кадимкидей иштетет экен. Бул клетчатка аябай жакшы. Кадимкидей тазаланып, холестеринди дагы азайтат экен. Микрофлора менен тамактанат экен. Эгер ден сак адам 30 грамм мисалы клетчатка керек дей турган болсок, анын 60 грамм андан дагы көбүрөөк жеш керек дегендик эмес. Клетчатка десе эле ушунча көп жесем болот турбайбы деп жештин кереги жок. Ар нерсенин өзүнүн өлчөмү менен болгон жакшы. Мисалы бир күндө 30 граммдан ашпаш керек дейт да. Бул клетчатка пайдалуу деп 60 грамм жеп алсаңыз, анда сиз наоборот организмиңиз жакшы жагына эмес, тетирин жаман жака эме кылып баштайт да, мына иштетип баштайт да, оорулотуп баштайт, кыйнап баштайт. Ошондуктан ар нерсенин өзүнүн өлчөмү менен болгону аябагандай жакшы. Ак нан жебеш керек. Биз ак нанды негизи аябай жакшы көрүп жейсе, ак нан даамдуу, көрүнүшү да жакшынакай деп, ансыз келгенсип высший сорттогу деп жакшы деп аябай жакшы көрүп алат экенбиз да. Негизи ак нан болбойт экен. Глютен курамында бар тамак аштан отказ кылыш керек. Искусственный агартылган буларды атайын агартып жасашат да, ондо да ар кандай кошулмаларды кошушат, биз билбейбиз да. Ал организмге терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Даамдуу деп ушу ак нандарды көп жеп келишкен. Негизи 150 граммдан жогору жеш керек. Өзүңүздүн ден соолугуңузга кам көрүңүз, ден соолукта болуңуздар. Менин маалыматым сиздерге пайдалуу болду деп ойлойм. Каналыма катталганды унутпаңыз. Саламатта туруңуздар.